Каракол шаарынын тургуну Таалай Осмонбеков калаада жол асфальтсыз болгону аз келгенсип, жөө жүргүнчүлөр да басууга шарт жоктугун айтат. Мисалы Шапак жана Элебаев көчөлөрүн байланыштырган жолго асфальт төшөөгө даярдык болгону менен тротуардын сызыгы да жок. Жашоочулар балдары күн сайын бул жол аркылуу өткөндүктөн коркуп турушат. Жөө жүргүнчүлөр үчүн коркунучтуу, тротуар жок. Мисалы үчүн бала бакырага, чоң кишиге деле анан кийинкиси кандай болот? Ошол бизге вопрос да. Көпчүлүк жашоочулар жолдордун тамтыгы чыгып, асфальтталбагандыктан унаалар да бат-бат бузулат дешет. Ал эми 2-3 жыл мурун эле оңдоп түзөөдөн өткөн унаа жолдорунда бүгүнкү күндө абалы көңүл жылытпайт. Чуңкурлар пайда болуп, кайра эле ремонттоого муктаж. Жасап эле бирок могу биздики начар жасалып калып атат да. Жыл сайын жасайт, жыл сайын эле кайра эле чыга берет. Эми бул ошол качествосын текшерип, ошол убакта принимать эткендер туура эмес принимать этип атат, жакшы туура эмес принимать этип атат да, мындай айтканда. Шаар мэринин мындай наразылыктардан кабары бар. Ал чечилбей жаткан бул көйгөй шаардагы негизги жетишпестиктердин бири дейт. Аймактарды өнүктүрүү жылында көңүл бурулбаган инфраструктура тууралуу бюджеттеги каржынын жетишпестигин айтууда. Ошондой эле кала бийлиги эң алгач жол алдындагы эски түтүктөрдү алмаштыруу керек. Андан соң гана жол курулуусу мүмкүн дейт. Жол боюнча бул маселе көп. Маселе, чоң көйгөйлөр бар. Азыр биздин өнүктүрүү фондунан, Скөл өнүктүрүү фондунан дагы сүйлөшүп, кыдыраке тендерге берилген. Бирок белгисиз себептерден жоюлуп келди дагы. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Шаар тургундары жыл ичинде аймакта жылыш жок дейт. Бирок шаар башчысы бүгүнкү күндө жол маселеси курч болгону менен бул жылы 1 чакырымды асфальттоого үлгүрдүк дейт. Ал республикалык бюджеттин эсебинен ишке ашса, жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражатка 200-300 метрдей көчөлөр оңдоп түзөтүлгөн. Шекер Сатыбалдиева, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.